Достор, дагы бир кызыктуу бир маалымат. Ким микроплаталар менен иштесе, процессор перекидка же чип ушундай менен иштегендерге бир базовый начинающийлерге бир кызыктуу маалымат. Көп адамдар буну чыгара берет да. Ооба, буну бул эми белгилүү эле бир замок зажигания да. Башка замок зажиганияны интернеттен деле көрүп алып берет. Бирок кандайдыр бир плата чачып атканыңарда бир процессорду көтөрүп атканда, ошол процессордон кандай чыкканын, абалын көрүп алыш үчүн, унутуп калбаш үчүн буну сөзсүз сүрөткө тартып алыңыздар. Мына процессорду телефонуңарга эле мындай тунук кылып, мына бул жерде жазуулар бар. Азыр мына камерада байкалбай атат. Мунун жазуулары болот артында. И могу точка кайсыл жакка карап турат. Эгер точкасы болсо точкасына, болбосо үстүндөгү жазуусуна, мына мисалы муну чыгарып калсаңар, ушунун жазуусуна карап, дагы бир муну чыгарып калсаңар, буга карап. Мисалы эми в основном мындай Motorola процессорлор ушундай болот да. Кандайынан болсо ham түшө берет. Ножкалары окшош. Мына Motorola процессору мына байкасаңар, мына бул жерде жазуусу турат. Ошо жазуусу карап аласыңар. Же болбосо мына ямочкасына карап аласыңар. Мына жерде ямочканы көрдүңүздөрбү? Анан кичинекей EEPROMдорду чыгарсаңар, мисалы мына EEPROM эмес, бирок мына EEPROMдордун да белгиси болот өзүнүн бир бурчунда. Ошонусун сүрөткө тартып алып, көрүнүшүн, жазууларына, анан кийин чыгарыңыздар. Эгер кокустан паяльник тийип кетип, мына жанындагы мелкийлер чыгып кетсе, анда булар кандайынан чыкканын байкабай каласыздар. Мисалы, эми бул жерде транзистор бар беле, же муну бар беле, ушуну билбей каласыңар. Ошон үчүн полный сүрөткө тартып алсаңар, образец болот. Эгер кокустан бир нерсе болуп, колуңардан түшүп кетип же тийип кетип, чачылып кетсе, кайра топтогонго ыңгайлуу болот. Ушуну бөлүшүп коеюн дедим туугандар. Бул көбүнчө новичоктор ушунун айынан Silicon замок сатып алып калат, Silicon целый компьютер сатып алып калат. Ошондой маселе болбош үчүн заранее тартып алып туруп, анан кийин иштеңиздер. Сөзсүз. Видео пайдалуу болсо бөлүшүп коюн туугандар. Ассаламу алейкум.